Ош шаарында көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Апаз Жумагуловдун 90 жылдык мааракесине арналган илимий конференция өттү. Ал Кыргызстандын эгемен жолундагы Апаз Жумагуловдун ролу, тажрыйбалар жана чакырыктар деп аталып, катышуучуларга маараке ээсинин өрнөктүү өмүрү, Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошкон салымы тууралуу даректүү фильм көрсөтүлдү. Zamanımızın zamanları Apaz Jumagulov sözünü de, koygun maselesine de aktar bütün turgan жетекчилерdir. Иш-чарага Апаз Жумагуловдун замандаштары, бийлик жетекчилери, илимий чөйрөнүн өкүлдөрү жана жаштар катышты. Ош облусунун жетекчиси Элчебек Жантаев Апаз Жумагуловдун Кыргызстанды ар тараптуу өнүктүрүү багытында эмгеги опол тоодо экенин айтып, Ош облусунун ардактуу атуулуу наамын тапшырды. Экономиканы жакшы билген жетекчи экендигин. Маараке ээсинин замандаштары белгилегендей, Апаз Жумагулов көрүнүктүү илимпоз, саясатчы жана дипломат катары таанылып, бай тажрыйбасын өлкөнүн социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө арнаган. Кыргыз Республикасынын мурунку министрлер советинин төрагасы, мурунку премьер-министр, геология, минералогия илимдеринин доктору, өлкөнүн саясий турмушундагы тарыхый ролуна жана жаңы саясий системанын калыптанышына кошкон салымы абдан чоң. Мен басып өттүк, чынында эле абдан кыйын акыбалдар болгон, өсүүлөр деле болуп аткан, бирок өсүүлөр кийин кемчиликтер менен жабылып кеткен учурлар болду да. Ошондуктан азыркы болуп аткан иштер жөнүндө абдан сүйүнүп, бир жагынан, экинчи жагынан абдан ыраазы болуп, жетекчилерге ушунчалык күндүр түндүр тынбай элдин турмушу деп, Кыргызстандын келечеги деп абдан катуу иштеп атышат. Конференция бир гана Апаз Жумагуловдун өмүр таржымалына эле эмес, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүү мезгилиндеги саясий, социалдык, экономикалык жана маданий тармактарындагы туруктуу өнүгүүгө жетишүү үчүн көрүлгөн тарыхый учурлар талкууланды. Бул бир гана Апаз Жумагуловдун 90 жылдыгы эмес, бул Кыргызстандын акыркы жылдагы тарыхы болуп. Эгемендүүлүк алганга чейинки Советтер Союзунун акыркы жылдарында, андан кийин өзгөчө мына 90 жылдан баштап эгемендүүлүк алып, биздин өзүбүздүн жаңы тарыхыбызды баштаган тарых болуп отурат. Анткени ошол убакта Апаз Жумагулович өкмөттүн башында турду, Чүй областынын губернатору болду, андан кийин элчи болду, ошол сыртта Германияда, анан Орусияда элчи болуп, өзүнүн чоң салымын кошту да. Илимий ишмердүүлүгү менен ысымы тарыхта жазылып калган. Белгилей кетсек, Апаз Жумагулов 1934 жылы 19 сентябрда Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Арашан айылында төрөлгөн. Анын 90 жылдык мааракеси мамлекеттик иш-чаралардын катарына кирип, жерлерде өткөрүлүп жатат. Ата эне деген ыйык. Зыйнат Ибраимова, Уран Адешев, Уларкай Назаров, ЛТР, Ош шаары.